Саламатсыңарбы, балдар? 11 класстын кыргыз тил сабагын баштайбыз. Мен силер менен эфир аркылуу көрүшкөнүмө абдан кубанычтуумун. Бүгүн биз силер менен, балдар, кептин стилдери менен түрлөрүнүн ортосундагы карым-катышты кантип текст ичинде талдоо жүргүзүп жаткан учурда аныктайбыз. Демек, мына ушуга көңүл буруп, практикалык сабактан көрөбүз. Сабагыбыздын негизги максаты кеп жөнүндөгү алган билимдерибизди эске салабыз. Кептин түрлөрү менен стилдеринин ортосундагы карым-катышты аныктайбыз жана алардын практикада колдонулушун талдайбыз. Тил бул бүтүн система. Тил байланыш үчүн колдонулуучу бирдиктердин, тактап айтканда, тыбыштардын, сөздөрдүн, мүчөлөрдүн, сүйлөмдөрдүн, тексттердин, интонация жана тыныш белгилеринин жыйындысы болуп саналат. Демек, мына ушул бүтүн системаны колдонууда кеп жана кеп маданияты деген терминдер менен биз көбүрөөк учурайбыз. Андай болсо, тил менен кептин кандай байланышы бар жана айырмасы эмнеде деген суроолорду көпчүлүк учурда биз чаташтырабыз. Андай болсо, көңүл буруп, мына ушул сабакта силер өзүңөр үчүн көптөгөн жоопторду аласыңар деп мен ишенем. Тил бул бүтүн система дедик. Анда система дегенди биз кандай түшүнөбүз? Жашообуздун өзүндө көп нерсе уюшкандык менен бири-бирине көз каранды, бири-бири менен эриш аркак байланышта гана жүзөгө ашырылган процесстерди биз көп байкайбыз. Маселен, биздин жер планетабыз күн системасында жайгашкан болсо, ал эми адамдын организминде дагы кан айлануу системасы, дем алуу системасы, же болбосо мамлекеттик башкарууда башкаруу системасы, Менделеевдин мезгилдик таблицасындагы элементтердин системасы, маалыматтык система, банк системасы сыяктуу терминдерди биз көп учурайбыз. Ушул сыяктуу тилде дагы кадимкидей эле биздин тамгаларыбыз жайгашкан алфавиттагы өзүнчө бир тартипке ээ болгон, бири-бири менен байланышкан системанын бир бөлүгү катары кызмат кылат экен. Кеп ал бирдиктердин конкреттүү кырдаалда, мезгилде, шартта колдонулган ыраттуулугу же тизмеги. Тилде мүмкүнчүлүктөр орун алса, ал эми кепте ал мүмкүнчүлүктөр ишке ашат. Маселен, эне тилибизди үйрөнүүдө болобу, же болбосо чет тилдерин үйрөнүүдө болобу, биз ошол тилдеги жогоруда айтылган каражаттардын бардыгын канчалык деңгээлде колдоно алабыз практика жүзүндө? Мына бул жеке адамдын өзүнө көз каранды. Тил бүтүн түшүнүк. Ал эми кеп бул ар бирибизге көз каранды экендигин кантип билебиз? Маселен, чет тилдерин үйрөнүүдө адамдын сөзсүз түрдө сөз байлыгына, дүйнө таанымына, маданиятына, адебине, тарбиясына жана билимине ылайык анын сүйлөө кебин аныктай алсак болот. Сөз байлыгы абдан бай экен, же сөз байлыгы жарды экен деген түшүнүктөрдү биз көп угабыз. Демек, ошол сөз байлыгыбызды байытуу үчүн көбүрөөк көркөм адабияттарды окуп, өзүбүздүн дүйнө таанымыбызды кеңейтсек, эң сонун жыйынтыкка жетет экенбиз. Ошентип, тил мүмкүнчүлүктөрдүн системасы, кеп ал мүмкүнчүлүктөрдүн конкреттүү кырдаалда ишке ашышы экендигин билдик. Тилде белгилүү сандагы тыбыш, мүчө, сөз, сүйлөм түрлөрү камтылса, кепте ал бирдиктерден белгилүү көлөмдөгү жана мазмундагы, максаттагы тексттер түзүлөт экен. Ал эми ал тексттерди биз албетте оозеки жана жазуу кебинде колдонобуз. Мисалы, ар түрдүү аталыштагы сөздөрдү алып көрөлү. Үй, адам, үй бүлө, күн, асан үстүн, көр, көчө деген сыяктуу сөздөрдү алалы. Мына ошол сөздөрдү биз белгилүү бир шартка жана кырдаалга жараша ар түрдүү сүйлөмдөрдү түзүүдө колдонуп,
өз кебибизде бири-бирибизге маалымат бере тургандыгыбыздын мисалдарына токтолуп кетели. Мен жайында үй бүлөм менен көчөгө чыгып, асмандан асан үсөн көрдүм деген татаал конструкцияны карайлы. Мына ушул сөздөрдүн жардамы менен дагы башка жөнөкөй сүйлөмдөрдү төзүп көрөлү. Ал адамды көчөдөн көрдүм. Мен көчөдөн үйдү көрдүм. Мен үй бүлөнү көрдүм. Асмандан күндү көрдүм. Асманды көрдүм. Же жөн эле көрдүм деген сүйлөмдөрдү түзүү мүмкүнчүлүгү бар. Бул тилдик системада камтылган, орун алган мүмкүнчүлүктөр. Көрдүңөрбү? Демек, мына ушул тилдеги мүмкүнчүлүктөрдү пайдалансак, биз кептеги сүйлөмдөрдү жана тексттерди жаратууга болот экен. Азыркы аталгандардан улам байкап көргүлө. Биздин үй бүлө деген текстти түзүп көрө турган болсок, мына азыр жогоруда саналып өткөн сүйлөмдөрдү, сөздөрдү түрдүү вариацияда колдонуп, түрдүү жана ар түрдүү мазмундагы, ар түрдүү көлөмдөгү тексттерди түзсөк болот экен. Адамдар сөз тизмеги, сүйлөм же тексттерден куралган кеп аркылуу объективдүү чындыктын белгилүү бир фрагментин, моделин чагылдыра алат. Пикир алышуу процесси эки же андан көп адамдардын ортосунда маалымат алмашуу болуп саналат. Ал ооз-эки жана жазуу формасында ишке ашырылат. Пикир алышуу, баарлашуунун түпкү максаты бир аң сезимдеги элес менен түшүнүктөрдү башка аң сезимге көчүрүү. Көчүрүүдө элестерди ташуунун, алып жүрүүнүн каражаты болуп кеп кызмат кылат экен. Кепти түзүлгөн эң негизги категориялар кайсы? Албетте, кептин негизги категориялары бул маани, маңыз жана мазмун. Мына ушул үч негизги категорияны биз бири-биринен айырмалап аңдап билгенде гана туура текст түзө алабыз. Маани текст ичиндеги логикалык бир бүткөн ойду туюндурган чакан ой. Ал бир абзацта чагылдырылып, чакан темачага ээ болушу мүмкүн. Муну балдар силер көбүнчө абзац деп гана же микротема деп атап жүрөсүңөр. Маңыз көлөмү боюнча мааниден кенен бир темага жооп боло турган окуялык билдирүүдөн же жаратылыштык сүрөттөөдөн турат. Ал бир канча абзацтарды ичине камтып, тексттин бир чоң бөлүгүн түзөт. Мазмун тиешелүү темага арналган окуялык композициялык түзүлүшкө ээ болгон чыгарма болуп саналат. Көрдүңөрбү балдар? Демек, бүткөн бир окуялык мааниге ээ болгон, композициялык түзүлүшкө ээ болгон чыгарманын жалпыланган мазмуну тема деп аталат экен. Тескерисинче, бир теманын айланасында биз ар түрдүү тексттерди түзсөк болот экен. Текстти түзгөн категориялар боюнча өз алдынча талдоо жүргүзүү үчүн анын кандай кадамдарына көңүл бурушуңар керек? Эң биринчи кезекте ар бир абзацтагы ойду аныктап, ага темача коюу зарыл. Экинчи, абзацтардагы бири-бирине байланышкан окуялар тексттин маңызын түзөрүн далилдөө керек. Ал үчүн мына ушул тексттердеги бири-бирин байланыштырып турган ачкыч сөздөрдү аныктап алуу зарыл. Текстке тема коюп, аны бүткөн чыгарма катары кароого болор же болбостугун аныктоо зарыл. Мына ушул үч кадамдарды биз аныктай алсак, текстти түзгөн категориялар тууралуу маалыматыбыздын практикада колдоно алган болобуз. Төмөндөгү текстке көңүл буруп көргүлө. Мында эч кандай микротемаларга ажыратпастан эле бүтүндөй эле бир текст силердин алдыңарга берилди. Биздин максат мына ушул текстти микротемаларга ажыратып, ар бирине темача коюп,
анын маанисин, маңызын, мазмунун аныктап алуу болуп саналат. Ал үчүн кандай кадамдарды ишке ашырабыз? Биринчи абзацка төмөндөгү тексттин чакан бөлүгүн бөлүп алабыз. Биринчи абзацта адамдын денесиндеги кан клеткаларынын бири-бирине жанаша тизилип, анын канчалык узундукту ээлей тургандыгы жөнүндөгү маалымат берилген. Бул абзацка биз адам денесиндеги кан клеткалары деген темача коюп койсок болот. Экинчи абзацта мына ошол адамдын канындагы ак кан денечелери, тактап айтканда лейкоциттер жөнүндө көбүрөөк маалымат берилгендиктен, мына ушул бөлүмчөнү биз атайлап ак кан денечелери деген темача менен атап алабыз. Ушул сыяктуу эле үчүнчү абзацты дагы мазмуну менен таанышып чыксак, мында адам денесиндеги сөөк жана алардын өзгөчөлүктөрү жөнүндө берилген. Тактап айтканда, жаш баланын денесиндеги сөөк менен чоң кишинин сөөгүндөгү скелеттеги өзгөчөлүктөр, айырмачылыктар тууралуу маалымат бергендиктен, мына бул абзацты сөөктүн скелети деген аталыш менен атап алсак болот экен. Айтмакчы, скелет деген сөздүн өзү грек тилинен которгондо кургатылган деген маанини билдире тургандыгын эсиңерге салып кетким келет. Көрдүңөрбү балдар? Демек биз берилген тексттин 3 абзацтан тура тургандыгын аныктап алдык. Бул абзацтар бири-бири менен маанилик жактан кандайча бириккендигин ар бир абзацка көңүл бурсак, анда алды сызылган сөздөргө көңүл бура турган болсок, адамдын денеси, адам денеси жана ошондой эле адам деген түшүнүктөр кайра-кайра кайталангандыктан, тексттин жалпы мазмунун адамдын дене түзүлүшү деген тема коюу менен жыйынтыктап койсок болот. Көрдүңөрбү? Демек биздин текст 3 абзацтан турду жана жалпы бир тема адамдын дене түзүлүшү деген теманын айланасында бириктирип алдык. Эми мына ушул аталган тексттин кайсы стилде жазылгандыгын кантип аныктайбыз? Албетте, текст илимий стилде жазылган. Анткени илимий так маалыматтар, цифралар, терминдер, фактылар, статистикалык маалыматтар берилген. Бул илимий стилге мүнөздүү болгон көрсөткүчтөр. Мындан тышкары, эч кандай текстте көркөмдүүлүк менен эмоционалдык, экспрессивдүү сезимдерге жол берилген эмес. Анткени мындай көрүнүш көркөм адабий стилде жазылган тексттерге гана мүнөздүү. Көңүл бура турган болсок, мына ушул аталган тексттин ичинде алды сызылган сөздөрдүн көпчүлүгү так маалыматтар, цифралар, терминдер, ошондой эле статистикалык маалыматтар камтылгандыгынан белги берет. Көрдүңөр балдар, силер текст менен таанышып чыккандан кийин, мына ушундай түшүнүктөр боло турган болсо, алдын сызып белгилеп алып, талдоо жүргүзсөңөр жеңилирээк болот. Кептин стилдери балдар, ооз-эки жана жазуу формасында боло тургандыгы жөнүндө маалыматыңар бар. Ооз-эки кепке көбүрөөк диалог мүнөздүү боло турган болсо, ал эми жазуу кебиндеги стилдерде көркөм стиль, илимий стиль, публицистикалык стиль жана ошондой эле иш кагаздарынын стили мүнөздүү экендигин жакшы билесиңер. Биздин силер менен талдап кеткен текст илимий стилде экендигини аныктадыңар. Мындан тышкары, көркөм стилде болгон мүнөздүү белги бул көркөм сүрөттөө, илимий стилге ой жүгүртүү жана тактык, публицистикалык стилге көркөмдүүлүк менен тактык. Ал эми иш кагаздарын стилине тактык жана калыпка салынган форма мүнөздүү экендигин кайра дагы бир жолу эсибизге салалы. Муну эске салгандыгыбыздын себеби, силер текстке өз алдынча талдоо жүргүзүп жаткан кезде, мына ушул маалымат силерге таяныч болот деп ишенем. Кымбаттуу балдар, бүгүнкү биздин сабагыбыздан
силер өзүңөр үчүн пайдалуу маалымат алган болсоңор, анда биз өтө кубанычта болобуз. Демек, бүгүнкү темада силер кептеги кездешүүчү категориялар, маани, мазмун жана маңыз жөнүндө маалымат алып, мына ошондой эле тексттин стилдери менен түрлөрүнүн ортосундагы карым-катыштын ошол текст ичинде келген учурда талдоо жүргүзгөндө пайдалана алсаңар, анда биз силер үчүн өтө кубанычта болобуз. Андыктан өз алдынча каалаган тексттерди алып туруп, мына ушул өтүлгөн материалдар боюнча өз алдынча талдап көрөбүз. Ийгилик.